Семетей госпитализация пунктундагы жандандыруу бөлүмүндө турабыз. Бул жандандыруу бөлүмүндө дагы баардык керектүү буюм тайымдар, медициналык каражаттар жана башка иш-аракеттер өзгөчө кырдаалдар министр тарабынан орнотулуп, уюштурулуп берилген. Маселен айта кетсек, бул жакта койко месталар, тиешелүү аппаратуралар, ошондой эле коммуналдык системалар, маселен, свет, суу, канализация тутумдары. Бул кондиционерлерди дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткаруучулар ушул жака орнотуп берген. Ушул жандандыруу бөлүмүндө жалпысынан 4 даана кондиционер коюлган. Бул электр булагынын автономдук генератору, мындайча айтканда резервный генератор. Бул дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын орнотуп беришкен. Бул ушул Семетей госпитализация пунктундагы реанимация бөлүмүнүн жанында турат. Бул ошол жана жандандыруу бөлүмүндөгү электр питание бир кандайдыр бир себептер менен өчүп калса, ошондо тез арада ыкчам кошумча ушул электр питание бергенге дайын даярдыкта турат. Өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан кондиционерлерди коюп беришти, сапап аппараттарын коюп бергенге ар кайсы жерге ошондой резетка точкалары менен камсыздап коюп беришти. Кислород кирди бияка. Кислород киргенге ошолордун да аябай чоң жардам күч, чоң жардам беришти. Ар кандай замокторубузду биякта эчтеке замок кандай эле жок болчу, анын баарын замокторубузду коюп берип, биз эмне талап кылсак ошолорду коюп берип бизге жардам берип жатышат. Негизгиси свет өчүп калган учурда бизге генераторлорду коюп берди да, ошо свет өчүп калган маалда ошо генератор бизге чоң пайда келтирип турат. Свет өчүп калган маалда бааланган уштап аппараттар отключение болуп, андан ары дагы иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп беришти да. Бүгүнкү күндө Семетей госпитализациясында жалпы жон менен 600 орунга ылайыкталып даярдалган, андан сырткары 50 орунга реанимация бөлүмү даярдалган да. Азыркы учурда 230 оорулуу жатат, 370 орун бүгүнкү күндө бошоду. Эң негизги күч ошо Бишкек шаарына келип атат, ошо ооруканаларга. Бияка келе турган болсо, бу жерде толук шарттар камтылган. Бу жерде болсо ар бир палатада өзүнүн санузелы, өзүнүн кондиционери, врачтардын, профессиональный врачтар менен толугу менен камсыздалган. Кислородный концентратордун ошондой жанакында болгон суютулган кислородду колдонуу менен бүгүнкү күндө ар бир жерге где-то 150дөй орун палатага ошондой менен камсыздалып берилген да.